Bir molda kulpuğa Muzzamil surösün 41 jolu okup dem salat eken. Anan kulpunu ağın suga ırgıtat eken, arak içkenin toktatış üçün. Uşul nerse tuuralı hadiste var dedi. Bu İslam'ın jolu emes. Bizdin jolubuz emes. Al Muzzamil surösümüz Kur'an bardığını okusa dilece. Bunday her bir amalımızda paygambarımыздın je bolsa maskaptın görgözmesi boluş gerek da. Bolbosa paygambarımыздın görgözmesi bola turgan bolsa açıktan açık bizge son bolat. Misal üçün 3 jolu ihlasты okugula özüңөрдүn денеңерге сыйпагыла дем салганда деп айтып атпайбы? Пайгамбарыбыз көрсөтмөс. Башка да зикирлер бар, маскабейлер, алымдар неме болгон. Муну нерсени мен алымдардын китептеринен неме болгон жок. Бул сыйкырга жакыныраак bir неме болушу мүмкүн. Аракты ичкени токтотуш үчүн аракты жөн ичпе деп токтотуш керек. Бул арам деп. Сыйкыр менен башка менен токтоткон ал болбойт. Сыйкыр менен алектенүү өзү арам. Сыйкыр менен алектенүү арам. Мен bir videonu görüp kaldım Mekke'de okup жүргөндө. Somaldык bir şeyhtin şu sabahını görüp kaldım. Al şu sihirçi olan ekan. Somalda şu sihir aябай күчү olan ekan. Efiopiya, Somal, şu jakta da aябай көп dedi sihirçi. Ошол киши айтып атат да, сыйкырга кирүү үчүн шайтандарга кызматчы болот да, жиндерге кызматчы болосуң да, анан сыйкыр болот да. Көбүнчө жиндер аркылуу. Sen канчалык капырлыктын түгүнө түшкөндө гана анан алар сага макул болуп туруп анан кийин жана сыйкырды сага бир күчтөрдү жиндер иштеп баштайт. Сыйкырчы болуш үчүн сөзсүз капыр болуш керек. Капыр болбой туруп сыйкырчы боло албайт. Өзү ойлошу мүмкүн мен мусулманмын, намаз окуп атам да, бирок капыр. Ошол сомалык шейх айтат да, Куранды ошо мен 30 күн бою дарак кагазына мындай кылып иштеттим дейт. Канча bir күндөр мен бүтүндөй нерсени жасадым, жуунган жокмун дейт. Анан ошондон кийин анан мага ушул нерсе берилди. Андан кийин ошондон тооба кылгандан кийин айтып атат да. Сыйкыр менен алектенүү, сыйкырлык капырлыктан кийин келет, эреже бул. Капырлыктан алдын сыйкырлык келбейт. Ал эми сыйкырды илимин окуп, сыйкырды чечиш үчүн болсо бул башка. Кээ бир алымдар муну дурус деген. Сыйкыр илимин үйрөнүү өзү арам. Бирок сыйкырды чечүү үчүн, башка сыйкырды ошо жардам бериш үчүнсө кээ бир алымдар ошону чечиш үчүн, жанагы чечкендерди байлап бир нерсе кылып койгондорду бошотуш үчүн окуса болот деген дагы алымдар бар. Аллаху алам. Мындай кишилерге барбашы керек, мындай хадис турмак, мындай амал да жок.